Жарандарын ажылыкка жибербей турган өлкөлөр. Кубатбек Боронов куттуктоолорду кабыл ала баштады. Коронавирустан дагы бир адам каза болду. Оштун тургуну: милиция ийне сайып, мени зордукташты. Милиция кыздарды бузулгандар деп атаган эмес. Пансионат, курорттор текшерилбейт. Чүйдө ымыркайын дааратканага таштаган кыз жазадан бошотулду. Нурсултан Назарбаевтан коронавирус аныкталды. Алтын мамлекет быйыл өз жарандарын ажылыкка жибербей турганын жарыялады. Дүйнөдөгү мусулмандар эң көп жашаган Индонезия өлкөсү, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа жана Бурней мамлекеттеринин бийлиги быйыл жарандарын ажылыкка жиберүү чечимин кабыл алды. Быйыл Индонезия үчүн 220, Малайзияга 36 миң, Бурнейге 1000 квота берилген болчу. Учурда Сауд бийлиги быйылкы ажылыкты токтотуу маселесин карап жатканы да айтылууда. Дүйнөлүк пандемия болгондо мусулмандардын ажылык зыяраты быйыл 28 июндан 2 августка чейин деп белгиленген болчу. Эгер быйылкы ажылык зыяраты ишке ашпай турган болсо, анда соңку тарыхтагы жаңы окуя болмокчу. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Бороновдун жана Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Маминдин телефондук сүйлөшүүсү болду. Аскар Мамин Кубатбек Бороновдун премьер-министри кызматына дайындалыш менен куттуктап, жогорку мамлекеттик кызматта ийгиликтерди жана жемиштүү ишти каалады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө алар эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана эки мамлекеттин башчылары ортосуна мурда жетишилген макулдашуулардын ишке ашуусун талкуулады. Кыргызстанда коронавирустан дагы бир жаран каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында, Алай аймактык ооруканасына 73 жаштагы эркек киши оор абалда кайрылган. Анын эки тараптуу пневмониясы күчөп кеткен. Коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 31 кишини түздү. Ошто милиция кызматкерлери кылмышка шектүү Наргиза Ражапованы кыйнашкан. Бул тууралуу кыйноолорго каршы коалиция билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, Наргиза Ражапова Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын подполковниги Тайырбек Уларовдун өлүмүнө байланыштуу жалган жала менен айыпталып, укук коргоо органдары тарабынан өзүнө, жолдошуна, инисине жана 17 жаштагы баласына кыйноо көрсөтүлүп жатканын билдирген. Башыма пакет кийгизип, колу бутума чаап, тырмактарымдын алдына ийне менен сайып, пивонун бөтөлкөсү менен зордукташты. Менин боюмда бар болчу. Алардын кыйноосунан улам эгиз балдарым боюмдан түшүп калды, деп билдирген Ражапова. Кече 17 июнда аялдарга карата көрсөтүлгөн зомбулукка каршы митинг болгон. Чогулгандар менен Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эрлан Атантаев барган. Митингдин катышуучулары Атантаевдин "мен бузулгандарды колум менен кармабайм" деп айткан жерин видеого тартып алышып, айрымдар митингге чыккан кыздарды бузулган деп атады деп айтып чыгышкан. Мен митингге чыккандарды бузулган деп атаган жокмун. Алар мага бет капты туура эмес тагыныптырсыз. Сиз бизге жуктурасыз деп айтышты. А мен вирус жуга турган жаттарды кармабайм деген мааниде айтканмын, деп билдирген Атантаев. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын пансионат, курорт, санаторий, эс алуучу мекемелерди текшербейт. Бул тууралуу аталган мекеменин башчысы Медетбек Маметов билдирди. Ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жайлардын жетекчилерине, жергиликтүү бийликтин башчыларына туристтик мезгилде экологиялык жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча кат жүзүндө тапшырма берилген. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунда 19 жаштагы кыз жаңы төрөгөн ымыркайын дааратканага салып койгон. Сот аны күнөөлүү деп таап, 2,5 жылга эркинен ажыраткан. Ал күнөөсүн мойнуна алган. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыстын негизинде соттолгон кыз жазык жазасынан бошотулду. Бул тууралуу Чүй облустук сотунан билдиришти. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевтан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Казак маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Нурсултан Назарбаев тест тапшырып, коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталган. Ал аралыкта ишин улантып жаткандыгы айтылды.